1941-жылдын 22-июнь күнү таңкы саат 4-тө фашисттик Германия Советтер Союзуна көтөөсүздөн кол салган. 5 жылга созулган кандуу согушта Советтер Союзу миллиондогон аскерлеринен, жай тургундарынан ажырап, бир канча шаар айылдар тыптыйпыл болгон. Апаатта 10 миңдеген жарандар дайынсыз жоголгон. Кыйынчылык жоготууларга карабай, Советтер Союзунун аймагында эле эмес, дүйнөдөгү фашизмди жеңүүдө кыргызстандыктар да зор салымын кошкон. Быйылкы улуу жеңиштин 75 жылдыгы менен жалпыңыздарды кызуу куттуктайбыз. Эч ким эч качан унутулбайт. Тынч жаткан элиме душман келип кол салды. СССРдин жеринде кандуу согуш башталды. Балдарын көз жаш менен өлүмгө узатышты ыйлапсыздап энелер. Курман болду, батыр болду нечендер. Жашасын деп бизди ушул өмүрдө. Кан согушка апаларда барышкан, өмүрлөрүн тоокелге салышкан, жолборс жүрөк жоокерлердин жаратарын таанышкан. Турмушка аталардан кечкелип, кээ батыштан согушотун кечпедик. Аталар төрөлө элек биз үчүн, кала берди танк алдында темселип. Турмушка агалардан кечкелип, алыстан адам канын кечпедик. Агалар жаралы элек биз үчүн, кала берди бомба алдында тепселип. Бул турмушта тээ батыштан сез берип, турат бүгүн баардык жерде эстелик. Гүл ордуна койдум ушу ырымды, аталарды, агаларды эскерип. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшим таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы, порохом пропах. Это праздник, сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы, День Победы, порохом пропал.